Бүгүнкү күндө жаңы дайындоолордун негизинде Ысык Көл областынын Тоң районуна мына 2 күн болду келип отурганыма. Тоң районунун башчысы аким болуп дайындалдым. Анан деги эле ротация боюнча мен учкай сөз айта турган болсом, бул абдан туура болду. Президентибиздин саясаты бул эң туура деп эсептейм. Анткени жөнөкөй эле сууну элестетсеңиздер, суу бир жерде тура берген болсо, эскирген сайын ал жыттана баштайт. Ошондуктан ар жакка которулуу бул адамга жаңы дем, күч берет да. Жогоруда кече күн эле бирөөлөр сурады эле, айттым, мага ротация көнүмүш, анткени буга чейин Жалал Абад областында, Ош областында, Баткен областтарында ар түрдүү тармактарда көчүп иштеп, 2 жыл, 3 жылдан көчүп иштеп көнүмүш болуп калды. Ошол эле мына жаңылык болду. Эң Кыргызстандын аркы учудан бул учуна келгенимче. Мен үчүн аябай жаңы дем, күч болуп атат. Мындайча айтканда жаңы ойлор пайда болот, жаңы идеялар, жаңы адамдар, жаңы кадамдар пайда болот да бул жердечи. Ошон үчүн мен бул ротация маселеси боюнча эң туура деп элестетем да, ойлойм да.